Борбор Азия лидерлери кемеге түшүп, Каспий деңизинде сейилдеди. Сейилдөө учурунда өлкө башчылар буга чейинки келишимдердин ишке ашышы жана келечектеги кызматташтыктар тууралуу кеп кылышты. Түркмөнстанга иш сапары менен барган Борбор Азия өлкөлөрдүн президенттери кемеге түшүп, Каспий деңизинде сейилдешти. Түркменстан Алтын асыр мамлекеттик сайтынын жазганына караганда, сейилдөөгө кесиптештерин өлкө башчы Гурбангулы Бердимухамедов чакырган. Кемеде тартылган сүрөттөрдү Казакстан президентинин маалымат катчысы Берик Уали жарыялады. Кадрлардан Касым-Жомарт Токаевтан тышкары Бердимухамедовдун өзүн жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду Өзбекстан менен Тажикстан лидерлери Шавкат Мирзиёев жана Эмомоли Рахмонду көрүүгө болот. Сейилдөө учурунда өлкө башчылар буга чейинки келишимдердин ишке ашышы жана келечектеги кызматташтыктар тууралуу кеп кылышты. Андан соң президенттер көп тармактуу Аваза туристик комплексине барышты. Жол катар алар улуттук туристик аймактагы бир топ кызыктуу объектилерди көрүштү деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, учурда президент Садыр Жапаров Түркмөнстанда Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышууда. Жолугушууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери соода, экономика, энергетика, транспорт, коммуникация чөйрөлөрүндөгү региондук кызматташтык маселелерин, ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө биргелешкен чараларды талкуулашат. Анын жыйынтыгында Борбор Азия мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү кабыл алынары пландалууда. Булак Спутник Кеji. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6 августта Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Жолугушуу Түркмөнбашы шаарындагы Түркмөнстан Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышуунун алкагында өттү. Жолугушууда эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүндөгү маселелерди, анын ичинде соода, экономикалык байланыштар, Түркмөнстандан Кыргызстанга жаратылыш газы менен электр энергиясын импорттоо, туризмди өнүктүрүү жана башка маселелерди талкуулашты. Ошондой эле президент Садыр Жапаровдун Түркмөнстанга болгон расмий сапарында жетишилген келишимдердин ишке ашырылышы талкууланды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов кылдат натыйжалуу жолугушуулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, кызматташуунун келечектүү багыттары мерчемделген аталган расмий сапардын жыйынтыктарын канааттануу менен белгиледи. Гурбангулы Бердимухамедов консультативдик кеңеш Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы гана эмес, региондук деңгээлдеги башка бир тууган өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерине жакшы түрткү берет деген ишенимин билдирди. Анын айтымында консультативдик жолугушууда региондогу өлкөлөрдүн лидерлери көптөгөн актуалдуу маселелерди, анын ичинде региондук мүнөздөгү жана эл аралык деңгээлдеги күн тартипте турган маселелерди талкуулоого мүмкүнчүлүктөрү бар. Президент Садыр Жапаров түркмөн тараптын Кыргыз делегациясын салт болуп калган жылуу кабыл алуусуна, көрсөткөн меймандостугуна ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров Кыргыз тараптын эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары да чыңдоо жана өнүктүрүү, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүү үчүн бардык чараларды көрүүгө даярдыгын ырастады. Ал ошондой эле регион өлкөлөрүнүн ортосунда талкуулоо жана биргелешкен чечим кабыл алуу үчүн жалпы маселелер бар экендигин эске алуу менен консультативдик кеңешти өткөрүүнү актуалдуу деп эсептээрин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров энергетика, соода, транспорт, транзит сыяктуу олуттуу маселелер, ошондой эле заманбап коркунучтарга каршы туруу, жамааттык пикир алышууну жана аларды чечүүнүн жолдорун издөөнү талап кыларын кошумчалады. Эки өлкөнүн лидерлери мындан аркы өз ара аракеттенүү боюнча биргелешкен пландарды белгилеп, ар кыл тармактарда өз ара пайдалуу кызматташууну тереңдетүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Ысык Көл облустук прокуратурасы тарабынан баасы 100 миллион сомдон ашкан 10 гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Кара Ой айыл өкмөтүнүн 1999-жылдан 31-мартындагы токтому менен ошол эле айылдагы Каухар пансионатына жакын жайгашкан 10 гектар жер тилкеси мыйзам бузуу жолу менен ШЭ аттуу жарандын жеке менчигине берилип кеткендиги аныкталган деп айтылат билдирүүдө.
Сөз болуп жаткан жер тилкесин кайра алуу максатында облустук прокуратура сот органдарына доо арыздар менен кайрылып, ал бардык инстанциялар тарабынан канааттандырылган. Прокурордук чара көрүү актысынын негизинде менчикке мыйзамсыз берилип кеткен 101 миллион 641 миң сомдук жер мамлекеттин балансына кабыл алынды. Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарында Бишкек-Ош унаа жолунун 369-чакырымында Mercedes-Benz Sprinter унаасынын айдоочусу рулду башкара албай бакты сүздү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Кырсыктын кесепетинен 1990-жылы туулган унаанын айдоочусу каза болуп, 2 аял киши жабыркады. Жерине 5 куткаруучу тартылып, куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар жабыркаган адамдарды чыгарып, Каракөл шаарынын ооруканасына жеткиришкен. Ал эми каза болгон жаранды куткаруучулар унаадан чыгарып тез жардам кызматына өткөрүп беришкен дешти аталган мекемеден. В тюрьме много проблем. Саясатчы Равшан Жээнбеков кайра камакка алынды. Мындай чечимди 5 августта 1 май райондук соту чыгарды. Эми ал 5 октябрга чейин камакта болот. Жээнбековду кайра камакка алуунун себеби катары үй камагынын талаптарын бузган деген жүйө айтылды. Кечки саат 22:00дөн кийин бир жолу сыртка чыккан. Анын жактоочусу Замир Жоошевдун айтымында акыркы ирет Жээнбековдун үй камагынын мөөнөтү 11 айга чейин узартылган. Андан кийин бул маселе каралган эмес. Мындан улам Жээнбеков камакта болбогон. Бирок өзү үй камагындамын деп эсептеп жүрө берген. Эскерте кетсек, Равшан Жээнбеков 2019-жылы Кой Таш окуялары боюнча кармалган. Былтыр октябрдагы окуялардан кийин ал үй камагына чыгарылган. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Канатбек Ашырбаев 2 айга камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 5 августта Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, 3 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камоо тууралуу чечим кабыл алынды. Ашырбаев кармалганын УКМК 4 августта билдирген жана ал кара кече кенинин казылып алынган көмүрдүн салмагын атайлап аз көрсөтүп, уурдоо боюнча туруктуу коррупциялык схема түзүп алганы үчүн айыпталып жатканы кабарланган. Экспертизанын жыйынтыгында атайын кызмат билдиргенде казылып алынган көмүрдүн көлөмү 1 жылда 370 миң тоннага азайтылып, акчасы 600 миллион сомго аз көрсөтүлгөн. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Талайбек Сарыбашев райондордун акимдерин кабыл алып, алардын жасап жаткан иши менен таанышты. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда администрация башчылары аткарып жаткан иштери жана райондогу ишмердүүлүгү тууралуу маалымат беришти. Кала башчысынын милдетин аткаруучу акимдердин ыгарым укуктарын кеңейтүү жана шаардын тазалыгына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеп, ордо калааны тазалоо, көрктөндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырган. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов 5 августта социалдык фонддун төрагасы Жанбек Орозалиевди кабыл алды. Кеңешменин жүрүшүндө социалдык фонддун иши, анын ичинде пенсиялык камсыздоонун учурдагы абалы каралды. Социалдык фонддун төрагасы үстү-үзөгү жылдын соңуна чейин пенсияларды жогорулатуу механизмдери жана пенсиялык камсыздоо тутумунун реформалоонун негизги артыкчылыктары, анын катарында пенсияны белгилөө процедураларын жөнөкөйлөштүрүү тууралуу маалымат берди. Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков, балбандар Айсул Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кызынын Олимпиада оюндарындагы беттештери туурасында пикирин билдирди. Аны менен Кыргызстандын спорт делегациясынын пресс-атташасы Кабыл Макешев маектешти. Нурбек Изабеков алгач жалпы кыргызстандыктарды Токио Олимпиадасында 3 медаль алышы менен куттуктап, дем күч берип колдогондору үчүн терең ыраазычылык айтты.